Кыргыз-казак чек арасындагы жер титирөөнүн күчү 6 балга жетти. Бүгүн 4 мартта саат 12:22-де Кыргызстандын аймагында жер титирөө болгону Кыргызстандын сейсмология институту билдирди. Анын очогундагы күчү 6 балга жеткен. Жер титирөөнүн очогу Кыргызстандын аймагында Чолпон Ата шаарынын түндүк-батышка 35 км, Казакстандын Алматы шаарынан түштүккө 40 км, Бишкек шаарынан түндүккө 190 км жайгашкан. Жер титирөөнүн күчү Алматы шаарында 4,5 балга, Чолпон Ата шаарында 4 балга, Бишкек шаарында, Кумтөрдө жана Каракол шаарында 3,5 балга сезилди. Жабыркагандар жана кыйроолор боюнча тактоо иштери жүргүзүлүп жатат. Ал эми Казакстанда саат 11:22-де магнитудасы 6,1 жеткен жер титирөө болду. Анын очогу Казакстандын аймагында, тактап айтканда Алматы шаарынын түштүгүндө 31 км алыстыкта 10 км тереңдикте катталды. Алматы шаарында жер титирөөнүн күчү 5 балл болуп сезилди. Буга байланыштуу адамдар эшикке чыгышты. Маалымат Булак, Баракелде. В НИИ кардиологии хирурги продолжают оперировать, несмотря на то, что произошло землетрясение, и то, что сейчас могут быть автошоки. Сейчас вот посмотрим на улице, уже все вышли люди. Жолборс Жоробеков, коомдук ишмер, президенттин бул жүрүшү көбүн шок кылды. Жолборс Аке, жаап жашырган байлыктарды ачык жаздыруу боюнча президент демилге көтөрдү эле жыйынтыгы кандай болчудай. Президент Садыр Жапаров көмүскө байлыкты легалдаштыруунун өзүнө баштап 15 февраль күнү өзүнүн 20 миллион долларын ачыкка чыгарды. Бул деген азыркы жемурдагы миллионерлерби, депутатпы же министрби, президентпи жолун жолдогонго чакырганын билдирет. Эгерде июнь айына чейин байлыктарын ачыкка чыгарбаса, легалдаштырбаса, ошондо кызык башталат шекилди. Анткени биз кичинекей өлкөбүздө ким кимдин куда сөөгү, ата жотосу ким кайдан кантип байыганын коомчулук беш колдой билет. Президенттин бул кадамын эл журт өтө жакшы кабыл алды. Акыр аягына чейин ачык болгону элге жакты деп ойлойм. Болбосо кыргыздар ашкана менен аракканаларда отуруп эле баардыгын билишет эмеспи? Президенттин бул жүрүшү көбүн шок кылды, бирок дагы убакыт бар, күтө туралы. Маалымат Булагы, Арыба Чекит KG. АКШга барууну каалагандар үчүн жакшы жаңылык. Эми кыргызстандыктарга 10 жылдык мөөнөткө виза бериле баштайт. АКШнын Умдем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шары. Метро Накимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2. Метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. АКШнын жаңы туристик жана бизнес визаларынын мөөнөтү Кыргызстан жарандары үчүн 10 жылга берилет. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигерли билдирди. Маалыматка караганда жаңы өзгөртүү В1, В2 жана В1, В2 визалары үчүн 2024 жылдын 4 мартынан тарта берилген визаларга тиешелүү. Ал эми буга чейин берилген визалардын мөөнөтү узартылбайт. Ошондой эле кыргызстандыктар үчүн $20 өз ара төлөм В1, В2 визалары үчүн алынып салынган. Ал эми үстүбүздөгү жылдын жай айларында консулдук кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу үчүн бир катар иштер жасалары айтылган. Америка Кошмо Штаттары саякаттарды жеңилдетип, америкалыктар менен кыргыз элинин ортосундагы байланыштарды тереңдетүүгө умтулат деп айтылат маалыматта. Маалымат Булак, Супер KG. Алдамчылыкка шектелген Бекзат Өмүрбеков 2 айга камакка алынды. Бишкекте алдамчылыкка шектелип кармалган 32 жаштагы жаран Бекзат Өмүрбеков 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу бүгүн 4 мартта 1 май райондук сотунан билдирди. Маалыматка ылайык, сот анын бөгөт чарасын 3 мартта карап, 1 майга чейин тергөө абагына камакка алган. Эске салсак, Бекзат Өмүрбековдун 2 мартта кармалганын маалым болгон. 1 май райондук ички иштер башкармалыгы ал дагы 2 адам биргеликте бир жарандан жетекчилик кызматка ишке орноштуруу убадалап, $50,000 акча алып из жашырып кеткенин. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси алдамчылык негизинде кылмыш иши козголгонун кабарлаган. Маалымат Булак, Супер KG. АКШда жол кырсыктан 2 кыргызстандык жигит каза болгону маалымдалды. 3 мартта Филадельфиядан бир нече унаа кагышып, 2 адам каза болду.
Пенсильвания штатынын полициясынын маалыматы боюнча саат 3:15 чамасында болгон кырсыктан 20 жана 22 жаштагы 2 адам каза болгон. Жолдун 4 чакырымдык бөлүгү бир нече саатка жабылган. Полициянын маалыматына караганда 3 унаа сүзүшкөн. Кырсыкка эмне себеп болгону азырынча тактала элек. Окуяны Пенсильвания штатынын полициясы иликтеп жатат. АКШдагы кыргызстандыктардын соц тармактагы топторунда каза болгондор кыргыз жарандары экенин жазышууда. Kafn.me.check.com сайтында англис тилинде жана кыргыз тилдеринде маркум Актилек Б 2002 жылгы жана Төлөбек Э 2003 жылы үй бүлөлөрүн колдоо үчүн $30,000 өлчөмүндө каражат чогултуу тууралуу жарыя пайда болду. Азырынча тим маалымат бере элек. Маалымат булак Сереп KJ. Уна базарынын баткагына зейини кейиген жаран. Социалдык тармактарда баткакка малынган уна базарына зейинин кейиген жарандын видеосу тарады. Аталган базар Борбор калаанын четинде жайгашкан. Видеону тартып жаткан жаран базардын администрациясы шарт түзбөсө да ар бир унадан 300 сомдон аларын айтып наразы болду. Маалымат булак 7 ТВ KJ. 24-жылдын 3-мартта авторына мына баттак полный бияк газ салгандан кийин төп койбой мына 50 март болот. Асма жолго асылып калган туристти жигит куткарып калды. Алдын ала маалымат боюнча окуя Кыргызстандагы лыжа базаларынын биринде болгону айтылууда. Маалымат булак 7 ТВ KJ. Красавчик! Бишкек жылуулук электр борборунун иши 30-40 күнгө токтотулат. Толук кандуу оңдоо ишин жүргүзүү үчүн Бишкек жылуулук электр борборунун жана жылуулук тармактарынын ишин токтотуу пландалууда. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында энергетика министринин ордун басары Талайбек Байгазиев билдирди. Анын айтымында, эгер былтыркы жылы май-июнь айларында өчүрүлгөн болсо, быйыл жылуулук борборлорунун ишин 30-40 күнгө өчүрүү каралууда. Бул иштин көлөмүнө жараша болот. Оңдоо иштеринин графиги кийинчерээк белгилүү болот жана керектөөчүлөргө кошумча маалымат берилет, деди ал. Маалымат булак Кабар KJ. Кыргыз-тажик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча жолугушуу өттү. 25 февралдан 3 мартка чейин Баткен шаарында Кыргыз-тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын укуктук маселелери боюнча жумушчу топтордун жана топографиялык жумушчу топтордун кезектеги жолугушуулары өттү. Бул жолугушуунун алкагында тараптар Кыргыз-тажик мамлекеттик чегара сызыгынын калган тилкелеринде өтүшүн сыпаттоо боюнча сунуштар менен алмашышты жана бул ишти Тажикстандын аймагында өтө турган кийинки жолугушууда улантууну чечишти. Жолугушуу достуктун жана өз ара түшүнүшүүнүн кырдаалында өттү. Маалымат булак Сереп KJ.